Ош мамлекеттик университетинин чыгыштануу жана тарых факультетинин тарыхы 1930-жылдарга барып такалат деп айтсак болот. Окуу жай алгач училище болуп ачылган күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп, түрдүү багыттар боюнча адистерди, заманбап адистерди даярдап, коомчулукка сунуш кылып келет. Урматтуу абитуриенттер, Ош мамлекеттик университетинин чыгыштануу жана тарых факультети төмөнкү адистиктерди сиздерге сунуш кылат. Чыгыштануу, Африка таануу, лингвистика, конфликтология, социалдык экономикалык билим берүү жана китепкана таануу, архив жүргүзүү. Бул аталган адистиктердин бардыгы бакалавриатта окуу мөөнөтү 4 жыл, контракттын суммасы 27 миңден баштап 35 миң сомго чейин. Мисалы, чыгыштануу адистигинин контрагынын суммасы 1 жылга 30.100 сом. Лингвистика адистиги контрагынын суммасы 32 миң сом. Конфликтология адистиги 35 миң сом. Социалдык экономикалык билим берүү 27 миң сом. Китепкана жана архив жүргүзүү адистигиники да 27 миң сом. Бул жылына 4 жыл бою жогорудагы суммаларды төлөйсүздөр. Аталган адистиктердин бири-бирине окшош жана өзгөчөлүктөрү боюнча чыгыштануу адистигинде чыгыш тилдерин Кытай, Корей, Япон, Араб, Түрк, Фарси тилдеринин бирөөнү тандап, ага англис же немец тилин кошуп, эки тилди сиз 4 жыл бою тереңдетип окуйсуз. Андан сырткары 3 айлык, 6 айлык, 1 жылдык мөөнөт менен ошо чыгыш мамлекеттерине, тагыраак айтканда Корея Республикасына, Кытай элдик республикасына, Японияга, Түркияга, Араб өлкөлөрүнө барып окуп жана окуудан кийин иштеп келүү мүмкүнчүлүгү сиздин колуңузга тиймекчи. Лингвистика адистигинде дагы Корей, Араб, Япон, Араб, Түрк, Фарси тилдери боюнча чыгыш лингвистикасын окуп өздөштүрсөңүздөр болот. Биз социалдык экономикалык билим берүү адистигинде тарых мугалими боло турган адистерди даярдайбыз. Мектепке тарыхтан мугалим боло турган адистик. Конфликтология адистиги бул бүгүнкү күндө жаңы Кыргызстандагы жогорку окуу жайларында жалгыз Ош мамлекеттик университетинде өткөн окуу жылынан баштап кабыл алууга сунушталган. Конфликтологдорду даярдайбыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргызстанда бүгүн үй бүлөдөгү конфликттен баштап мамлекеттер аралык чек ара конфликттерине чейин конфликттин бардык түрлөрү бар. Бул штучный кадрларды чыгара турган адистик деп мен сунуш кылам. Ошондой эле китепкана таануу жана архив жүргүзүү. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүгүнкү күндө китепканачы болот элем деп айыл жерлеринде, шаарда деле, райондун борборлорунда китепканачы деген диплому бар кадрларыбыз дээрлик жок. Ошон үчүн бул адистикти тандасаңыздар болот. Мына архив ишин жүргүзүү боюнча китепкана таануу, архив жүргүзүү адистигин 4 жыл бою тереңдетип окуган адистер бул чыныгы өзүнүн кесибинин ээси болуп чыгат. Мындан сырткары чыгыштануу адистигинин жана социалдык экономикалык билим берүү адистигинин магистратура бөлүмдөрү да бар. 2 жылдан окуу мөөнөтү 2 жыл, контрагынын суммасы дагы 26-27 миң сомдон. Бизде академиялык мобилдүүлүк жакшы жолго коюлган. Чыгыш өлкөлөрүнө барып, 3 ай, 6 ай, 1 жыл окуп, өзүнүн билимин өркүндөтүп, тереңдетип, бюджеттик негизде $300 $600 чейин стипендия алып окуп келсе болот. Окуудан сырткары жогоруда айткандай, ошол жерде кампуста иштеп, акы алса дагы болот. Бүгүнкү күндө биздин студенттерибиз Корея Республикасында, Египеттеги Аляскар университетинде, ошондой эле Японияда, Кытайда, Түркияда окуп жаткан студенттерибиз, ондогон студенттерибиз бар. Бүгүнкү күндө урматтуу абитуриенттер, заман талабы болгон тилди үйрөнүү, IT технологиянын заманы бул бүгүнкү жаштарды кызыктырат болуш керек. Ошон үчүн мен урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу абитуриенттер, сиздерди Кыргызстанда окуу жайлардын флагманы болгон, Ош өзгөчө статуска ээ болгон Ош мамлекеттик университетинин чыгыштануу жана тарых факультетинин жогорудагы адистиктерине тапшырып, заман талабына ылайык кадр болушуңуздарга чакырам. Биз сиздерди Ош мамлекеттик университетинин чыгыштануу жана тарых факультетинен күтөбүз.